Assalamu alaikum достор, без вложения акча чыгара турган сонун бир сайт чыкты. Буда өздөрү бонус берет. 550 рубльга чейин бонус алсаңыздар болот. Азыр мен катталып бонус алганды үйрөтөм. Алгач мына ссылканы басып киребиз бул жака. Мынакей кирди. Бул жерде Кыргызстандын номери чыкпайт. Ошондуктан бул жерде болсо мындай жазсаңыздар болот. 73 36 83 73 деген сыяктуу ушундай жазсаңыздар болот. Андан кийин бул жерге англис тилинен чоң кичинекей тамга катыштырып, цифра катыштырып пароль түзөсүздөр. Ошол паролду бул жака кайталайсыздар. Бул жерге мындай промокод турсун 200 анан 656. Ал эми бул жерге 0501 деп кайталап жазабыз. 0501 деп кайталап жазып туруп, мына регистрация дегенди басабыз. Андан кийин приложенияны скачать эт деп чыгат. Ошол приложенияны скачать этесиздер. Андан кийин ушундай болуп кирет. Ушундай болуп киргенден кийин сиздерге биринчи колесо чыгат. Ошол колесону айландырышыңыздар керек. Мындай колесо чыгат. Колесо айланбай калышы мүмкүн, ошондуктан аны кечиресиздер. Андан кийин ол жерден чыгабыз дагы, приложениядан мындай кылып чыгабыз дагы, кайра башынан кирип туруп, мына колесону мындай кылып go дегенди басып айландырасыздар. 2 жолу айландырсаңыздар болот. Андан кийин мына мой дегенди басып туруп, бизге канча сумма берилгени мына жерге чыгат. Мага кече 450 берилди эле. Мен ставка коюп уже 493 кылдым. Ал үчүн мына трейдинг дегенге киребиз. Ой, 490 берди эле, 493 4 рубль кошулуптур да. Андан кийин мына жерде трейдинг эмес, список деген жерге кирип туруп, любой бир командага, мисалы мына командага киребиз. Кирип туруп, мына жерде 3-3 дегени бар. 3-3. Ушуга коюп коебуз. Весь дегенди койсок болот, мынакей. Андан кийин подтвердить сделка дегенди басып коебуз. Мынакей коюлду. Ставка коюлду. Балансты карасаңыздар, бул жак 0 болуп калат. Оюн бүткөндө мына баланска кайра кайтып келет. Кайтып келгенде кайра ушул жерге кирип туруп, бир командага дагы коюп коесуздар. Күнүнө 2 же 3 жолу койсок болот. Анан кийин акча чыгарууда мына вывод дегенди басабыз. Банковская система дегенди так алмаштырыш керек болчу бул жерде. Бул жерде Кивинин банковский картасына чыгарсак болот. USDT-теринде азырынча ошол алынып калыптыр да. Чыгарууга болбойт деп. Кивинин картасына жөн эле чыгарып алсак болот.